Assalamu алейкум, бектесинкти баштайбыз. Биз евро доллар менен торговля кылабыз. Азыр өзүбүздүн позиция болгон логикалык сетап боюнча түшүндүрүп айтып беребиз. Эң биринчи бизге керектүү нерсе бул Азия менен лондонский сессиядагы профиль объему. Лондонский сессиядагы эң проторгованный зона биздики ушул зона болуп эсептелинет. Жана ошондой эле бул жакта рынокто дагы эмне бар бизде? М15 тайфреймде биздики неэффективный зона бар бул жерде. Лимитка менен покупкага кирсек болот. Биздики давайте пок объем менен покупкага киребиз. Тек профит үстүнкү хайга коебуз. Соотношение прибыль 1/2. Лимитка менен киребиз. Бул жакта биздики позицияга болгон термин. Эми карайлы. Основной биздики триггер бул лондонский сессия, азиатский сессия болот. Мынакей ылдыйкы ликвидный зонаны снять алган. Накопление болгон, уровеньди пробить эткен, өдөп кеткен. Ближайший уровеньге закреп болгон рынок. Үстүнкү фракталдан коррекция алган. Ылдыйкы объемдон поктон кайта разворот өдөп кеткен. Эми ал жактагы азиатский сессиянын погун көрөбүз десек, вот. Поктон разворот өдөп кеткен. Эми рынокто азыр карай турган болсок, лондонский сессияда точно ушундай эле движение болуп жатат. Американский сессия азыр толук түрдө ушул коррекция менен өтө кетиши мүмкүн. Биздин анализдерге основной триггер POG, FVL, SNR, неэффективность, 4 позицияга киргенге причина бар покупкага. Эми биз покупкага киребиз дагы результаттуу көрөбүз. Пока рынок лимитканы ала элек. Вот биздин лимитка алынды. И биздин позиция азыр $1200 прибыльда пока что. Кичине скорость азайталы дагы. И биздин позиция профитке чыгып берди. Бул жактан 2% от депозита зарабатывать эттик. Позицияга болгон логиканы мен силерге полностью түшүндүрүп айтып бердим. Баарыңыздарга келдик. Ассаламу алейкум.